işe biz başlayamızdan. Bana başlayıp duruşlar mı nazar? Gelsem yok özünüz emez, kolunuz meni düşürmeyin. Cıgaç kesege okat berestep, tarını iyilep. Belki yüzüge jetpeyen gana köçet kalıp turdu negizi kızıl alma yok bolup ketip atıptı. Yüzünü uşuladı. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин айылым көрсөтсү биз бул жолкусунда Жалал-Абад облусунун Базар Коргон районуна караштуу Талдуу Булак айыл өкмөтүнүн Көк Алма айылына келип отурабыз. Бүгүн биз ушу тарыхка бай Көк Алма айылынын бир күндүк жашоосун сиздерге чагылдырып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Assalamu alaikum. Аксакалдар кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Azıcık rahmatine. Jakşı передачанын ээсисин. Дайым көрөбүз, суктанып көрөтелек. Бүгүн тагдыр насип экен, мына жүз көрүшүп отурабыз. Ушул жерде баягы мурун бир алма болгон экен мурдагы мезгилде. Өзү көк, түсү да көк, ошонун эсебинен баягы көк алма болуп айыл болуп калган, кичинекей айыл. Андан сырткары мунун жанында Караөз айылы, Эренчи айылы, Мазар айылы, Магал айылы, теги жакта Коргонжар, Коргон айылы болгон. Ушул 7 айылдын эсебинен жалпы Көк Алма деп коет да, бул жерде Көк Алма айылы деп коюлат. Ошол 7 айылын. Бул эми майда ар бир айылдын өзүнчө тарыхтары бар. Мисалы үчүн Караөз айылы. Бул баягы күн жакшы тийгендиктен, баягы жайын кышын кара болуп тургандыктан, баягы мурдагы ата-бабаларыбыздын, аксакалдарыбыздын айтып калган сөзүнөн да биз аны көргөн эмеспиз. Ошон үчүн Караөз деп аталат. Андан кийин Эренчи болсо бир адамдын атынан коюлган деп жүрөт. Баягы Мазар айылында баш жагында мазар болгон экен, ошо баягы мазары бар жер деп жүрүп, мазары бар айыл деп жүрүп, Мазар айылы болгон. Бул Магал айылы болсо тарыхы өтө чоң мунун. Бул баягы Могол эли келип отурукташкан дейт Магал айылына. Баягы Моголстан болгон деп жүрүшөт, баягы тарыхый эмелерге караганда. Бул жер баягы Орто Азия өзүнчө хандык болуп турганда, бул жерде баягы хандын азыркы тил менен айтканда резиденциясы болгон дейт. Себеби Магал айылында желе дөбө болгон, жети дөбө болгон, анын бер жагында чоң дөбө болгон. Биз дагы билет элек, аерде баягы кулдурак деп коет элек, ор болгон да, мындайча айтканда. Анын бер жагында керебен сарай деп сарайлардын орду биз жаш мезгилибизде ошону дагы көрүп калганбыз. Ошол баягы чоңдор, биздин жетекчилер дагы көрүп ушул жерлерге бир жакшы эмелерди курабыз, ушу баягы туристтерди чакырабыз дегендей деле эмелер болгон чынын айтканда. Эми ал бир мезгилдерде болуп калышы мүмкүн эми. Себеби желедөө баягы Жунусканда тарыхта бар нерсе да бул. Баягы хан ордосу Ташкентте болуп, резиденция бул жерде болуп, анан бул керез калтырса керек, Жунускандын атанын мазары да деп коет. Себеби ушул жерде өзүнүн көп убактысын ушу Жунускан деген өзүнүн айылында өткөзгөн деген. Ортосунан чоң дарыя өтөт, эки жагы түз жер, аябай кооз жер деп ата жазылган да бул. Себеби мына көзүңөр көрүп турасыңар, нар жагынары белге чейин болот, ачыга чейин. Бул жагы Дашман деп коет. Ушул жерге чейин баягы арстандар, жолборстор жүрчүкен, биздин ата-бабаларыбыз деле айтчубачу. Баягы арстан бар, жолборс бар, баягы хан ууга чыгып, кайра келип. Анан ошо хандын ордосуна баягы дубалдар бар дебедимби? Ошонун ичинде илгери хан баягы өзүн коргогон да, чеп курса керек, анан суу алып барган. Азырга чейин ошонун белгилери бар. Себеби чоподон турба жасап туруп, ошо чопону түтүкчөлөр менен сууну апарса керек деген баягы ойлор бар да. Себеби чополор азыр жерди казганда ошолор чыгып атат. Мына болсо мына биздин өкмөттүн атасы 80ге барды, азырга чейин бийликти кой бербей жүрөт да. Азыр дагы бий ажыга барып келди, Кудай берген киши. Айылдын бийи турбайбы? Бий, бывший деп коебу, мурдагы, бирок берелек. Экс. Аба сизди бий деп калды, бул айылдын ынтымагы кандай анан? Ынтымагы зор. Билминдик бардыгын. Ооба. Бийибизге biz başlayabızdan.
Mana bana başlayıp duruşlar mınadan. Ha bir de. Bu kişi başı yegende kirpiç bilen salat geldi. Bir yerde negizinde sayaklar jaşayt da. Sayaklar jaşayt. Maydorular sayaklarda köp bölünөт da. Bir yerde öyde çektisi var, jedigeri var, janagı Şık Mamatı var, çoңкосу var degende бар. Негизинен баягы бар көпчүлүгү эле саяктар жашайт да бу жерде. Экстрасенстердин айтканына караганда бул жерде жер байлыктары да көп. Жер байлыктары. Баягы төрөбөгөн аялдар төрөй турган Бешикташ бар, жанында Шатман булак деген булак бар. Баягы ичеге карын ооруларында маселе болсо, ошону ичсе жакшы болуп калган эмелер бар да. Азыр да көп пайдаланып шаарга куюп кетет. Эң жаман жери баягы жаздын күнү суу басып турат, баягы күздө ачылып калат. Азыркы учурда суу басып калат экен анда. Азыркы учурда булакта суу басты, ал Бешикташта суу басып турат да. Анан алыгы Жунускан ата, бул дагы тарыхый эме да, бул дагы келечекте турист тарта турган эме кылса болот да ушуларды. Сонун абалар. Абдан сонун маалымат айттыңыздар. Чындыгында мына айылдын жаратылышы аябай кооз экен. Ушу жаратылышы кооз айылдын бир каармандары менен таанышып чыгайын бери. Рахмат, уруксат. Кана, абалар, бар болуңуздар. Рахмат. Айылдын ушул команданын аты Агылбирс. Бул команда көптөгөн ийгиликтерге жетет. Могу базар коргон шаар боюнча биринчи местаны бербейт. Айыл өкмөттөр арасында. Анан областка барып ойноп атабыз. Жалал-Абад областына. Былтыр Ош шаарына барып келдик, Ноорузга карата турнирге. Быйыл дагы Ноорузга Баткенге барып келдик. Жакшы ошентип көкпөрүн өнүктүрөлү деп аракет кылып атабыз. Ушул айылдын негизи ушул атка жакын экен да, эличи. Эми бул жерде айылда себеби бизден мурда да ата бабаларыбыз берден чоң палвандар чыккан, ат улакты кыйын чабышкан. Ошонун негизинде болсо керек деп ойлойм. Канда бар да. Канда бар деңиз, Канда бар. Аттарды кандай тандайсыздар? Таптайсыздар өзүңүздөр же? Өзүбүз таптайбыз, анан казанга үйрөтөбүз. Ошентип аттарды тандайбыз. Негизи 5-5ке басым жасалып атат. 5-5ти түштүк региондо да ушу 5-5ти өнүктүрөлү деп аракет кылып атабыз. Улакчылардан 7 номерде Бакыт деген бала өтө жакшы чыгып атат жаш балдардан. Анан Ороз деген бала бар 10 номерде. Саданбек деген бала бар 5 номерде. Ушулар жакшы чыгып атат. О жигиттерден да? Жакшы. Негизи бул оюнда ат болсо оюн жүрүшөт, ат менен бала келишсе. Ошонго эми аттарды кылдап атабыз акырын. Анда ушу бир аз ушу машыгууңуздарга бир багам салайын, бир көрсөтүп, өзүңүздөр бир мындай өзүңүз кишине аракет кылабыз. Көрөлү. 3-3 бөлүнүп бири-бирибизди зашта кылып неме кылайлы. Лазерди ойнот сен, ойнот. Sen казанга аракет кыла берсең, айлант, тегерени бер. Бакыт сен оюн көргөзгөн мындай тегерен. Ат ойнот. Буйтат ойнотсоң. Бакыт кайта келе бер. Ат ойнотсоң, Бакыт. Ойнот, узат. Ойнот.
О, 7 номерде лазер деген. Аттың башын қайрасаң, Өміш. Аны улуттук спортто жатса Сургайында. Өміш, аттың башын қайра. Өміш, аттың башын қайра. Асфальтта шу айтты. Лазер. деген Лазер. тұрайы. Бұл шең жекме-жектің күзірі ұшу лазер бізде. Бұл негізі ол нападенияның аты. Чалуға. Бұл қазандан шығай. Өміш қазандан алыс. Minip жүрген жақшы да. Азаматстар, соңыға бар болыңыздар. Рахмат Бағы сілерге айтақта дағы қырғыздың ұшыл көк бөрісін, ұлағын, атағын, даңқын шығарып жүре өріңіздер. Құда қаласа біз дағы шу Аралаш бір адреналин алып алдым. айылдан жақшы команда шығарамыз деген ниеттер бар. Қаласа жақшы. Көп жерге барып жақшы игіліктер жаратып келіп отырмыз. Сілерге рахмат. Шынтіп айылдан Аттар жетіскен шаршабасын. жақтарын тартып жүре өрін. Бар болыңыздар. Рахмат. Тыныш болыңыздар. Хоп, қана. Болып тұра. Қиыла ат мінеп жеңілдеп алдың сен. Майлы болып тұра. Машығын ұлан тұрыңыздар. Замирбек аға, эми көк алманын бұл статистикасына тоқталып кетпейсіз бе? Биринчиден Казыбек биздин айылга куш келипсиздер, көк алма айылына. Бул көк алма айылы Базаркоргон районунун Талдыбулак айыл өкмөтүнө карайт да. Талдыбулак айыл өкмөтүндө статус алган 8 айыл бар. 8 айылдын бири көк алма айылы. Бул көк алма айылы Жалал Абад областынан 75 километр, ал эми Базаркоргон районунан 45 километр, Талдыбулак айыл өкмөтүнөн 22 километр алыста турат. Бул жагында Кызылөңкүр айыл өкмөтү менен, бул жагында Могол айыл өкмөтү менен чектешет. Жалпы аянты бул кичинекей айыл 3462 квадрат гектар жери бар. Деңиз деңгээлинен 1200 бийиктикте турат. Деңиз деңгээлинен квадрат метр бийиктикте турат. Ал эми көк алманын калкы 2662 калкы бар. Кожолугу 555 кожолук бар. Bir мектебибиз бар, ФАП бар. Мектепте 462 окуучу окуйт. Нөлөө класты кошпогондо, нөлөө класты кошкондо 490 окуучубуз бар. 2 смена окуйт. Мектебибиз азыркы күндө мурунку салынган эски мектепте окуйт. Ал эми азыркы заманбап мектебибиз республиканский бюджеттен жаңы мектеп түшүп атат. 375 орунду республиканский бюджеттен. Болуп турду. Кудай калса. Жаңы жетишкендиктер. Дагы кандай иштер болот? Ал эми айылда жаштардын демилгеси менен Ноул жерибизде футзал түшүп атат. Жаштардын демилгеси менен. Ал эми айыл өкмөттүн эсебинен Ноул жактан насос менен суу чыгарылган мотор иштеп суу чыгарып берет айылга. Ал только там аркасы гана суу ичет болчу да. Азыр биз 90 гектарга ошону турба аркылуу көмүп барып туруп 90 гектар жерге айдоо жерибизге суу чыгарып атабыз. Дагы кеңейтип атасыздар. Кеңейтип 90 гектарга суу чыгарып атабыз. Өзгөчө айыл, өзгөчө жерде. Ооба. Айыл. Саланда. Айылды көрүп чыгайлы. Чындыгында толуу аймакка келсең, бирде күн ачылып, бирде жамгыр жаап, ушундай аба ырайы бат-бат алмашып турат. Азыр биз ошол көк алма айылында жүрүп, өзгөчө кыргыз кызыл алмасы деген чакан корук бар экен. Азыр бул жакта Нурилес ага турат. Маектешип көрөбүз. Эмне үчүн бул жерде кыргыз кызыл алмасы сакталып калган? Бул кызыл алманы эккенибиздин себеби ушу кыргыздын нукура алмасы болгондуктан бул Кыргызстан өлкөсү боюнча 200-гө жетпеген гана көчөт калыптыр. Негизи бул кызыл алма жок болуп кетип атыптыр. Ошого байланыштуу биз ушу кыргыз кызыл алмасын көбөйтөлү деп, шуну сактап калуу максатында
Şu жерге ekкенбиз. Быйыл şu 4-жыл болуп атат. Алды мөмө кирип калды, бир 30%дай мөмө берип калды. Мына өзүңөр дагы көрүп атасыңар. Бул кору кезинен эле кыпкызыл болуп турбайбы? Бул негизи ушу кызыл алма сабагы дагы. Көрсөңөр, сабагынан өйдө кызыл болот. Жалбырактары, коросу өзү бышканда да кыпкызыл болуп чыгат. Ичи дагы? Ичи да кызыл болот. Мунун баары турушу кыпкызыл болуп ошондуктан кызыл алма да. Bunun özgöçөлүгү кандай экен бул? Эми бышкандан кийин жана лабораториялык текшерүүлөрдөн бир тазалыгы же нукуралыгы же пайдалуулуктарын карап көрдүңүзбү? Жок, былтыр бул жерде погода сал катал болгондугуна байланыштуу былтыр анчалык мөмө бербеди. Азыраак гана ушу 1-2 туп гана мөмө кирди. Быйыл Кудай кааласа, мына бир кыйласы жок деген дээрлик бир 30-40% мөмө кирип калды. Текшерүүлөрдү өткөзүп көрбөдүк. Бирок ушу жок болуп кетпеш максатында гана ушуну сактап калуу максатында гана ушуну өстүрүп карап отурабыз. Башка аймактарда дагы өстүргөнгө болот экен? Же бул климат шартты ылгайт бекен? Жок, бул негизи өстүрүүгө болот. Эми бул азыркы аймактарда ушу Алабука, Чаткал аксыз жерлеринде гана калган да. Биз ошол жактан уругунан алып келип, ушул жерде өзүбүз өстүрүп, дагы көчөттөрү да бар, элге ушу жайылтуу максатында аларды да өстүрүп отурабыз. Эмге алып келип апарып эгизсе болот. Негизи бар жок немеге өсөт, климатка көнөт. Өздөштүрсө болот, а? Өздөштүрсө болот. Ушунча даражага жеткириптсиздер, эми мундагы мээнети күч болсо керек. Сөзсүз түрдө ар бир нерсенин мээнети болот. Бул жерде ошо негизи биз ошо айдоогул иштеп жүргөн жер болчу. Ушул жерди тостук, сетка менен жерин айдатып, көчөттү эгип, шланга жаткыздык, ар бирине тамчылатмалуу сугардык. Тамчылатма сугаруу системасы менен, 1 километр жерден суу алып келдик. Ошонун негизинде ошо шестерге алып келип, ошол аркылуу тамчылатмалуу сугарып, быйыл ушу 4-жыл болуп атат. 4 жылдан бери мээнетти кылып атабыз. Кудай кааласа жүзүрүн көрөрбүз. Ошондо бул жерде канча көчөт бар? Канча сотик эгилген да? Бул жерде ошо 70 сотик эгилген, 183 алма бар. Анан ушу айланасында аксыздан келген кайналы бар. Кара өрүк, Кара өрүк. Аларда түшүм берип атабы? Алар да ушу биздин климатка бир аз көнбөй, ушу быйыл кичине мөмө келе баштады. Быйыл мөмө бар, Кудай кааласа. Абдан жакшы. Ага, чындыгында мен таң калып атам, азыр мына бажырайып мөмө алып тур. Кыргыздын кызыл алмасы бул азыр агабыз айткандай дээрлик ушу жок болуп баратканын байкап, ушу сактап калайын. Ушу өзүбүздүн улуттук алма деп койсок болот. Улуттук алмабыз ушу Кыргызстандын бүт аймагына жайылса деген изги максаттар бар экен. Байли, азаматсыздар. İşinizlere игилик. Рахмат. Хош келипсиңер да. Бир мындай айланып көрүп чыксак болчу да, Ага. Жанында суу. Эми өзүңөр ушулда суу болосуңар. Чыксаңар болот. Гүлдөгөндө кып-кызыл болуп гүлдөйт экен. Шу видеого тартып атышты да. Гүлдөгөндө да кып-кызыл болуп жайнап чыгат экен да. Кызыл гүлдөй болуп. Айлды кыдырып жүргөн керебиз. Айылдардын айтымында бул айылда эр эңиш боюнча эң көзгө басар айылдын сыймыктанган балманы бар. Ошол абага келип отурам. Бекибай деген аксакал экен. Азыр үйдүн алдына келдим. Кирип, кенен маек кылабыз. Көрөбүз. Ким бар? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Тынчпы? Өзүң жакшыбы? Жакшы, Кудайга. Айылдыктар сыймыктануу менен сизди айтышты. Ушул жерде Бекибай деген балбаныбыз бар. Үйдө кемпир келгени жакшы болсо, дастарканы жайык болсо, кабагы ачык болсо, эр кишинин даңазасы көтөрүлөт. Кабагы түштү дегенче ол үйгө бирөө келет. Биринчи рахматты ушу жеңең айтып берсин. Жүрүңүз. Кенен маектагы. Аба угушумча республиканын 8 жолку эр эңиш боюнча чемпион болупсуз.
Жана да өзүңүз айтып калдыңыз, бул эрдикке кемпирим себепчи деп. Бул касиет, бул балбанчылык, бул ата бабадан өткөн болуш керек. Бул эми рахмат. Мына сен көп адам менен сүйлөшкөн үчүн сөзүңдүн маанисин эле түшүндүм. Негизи ата бабадан өтөт экен да. Алги жасалма тренировка менен болгон бул башка экен. Бизде эми Балтабай палван деп чоң аталарыбыз бул көп жыл мурун өткөн. Ушу палван киши болгон экен, оодарышка түшкөн экен, улак чапкан экен, Балтабай палван деп. Шунун небере чеберелери бар шүйөдө. Ошо Коргон деген айылда болгон экен. Токтогулдун ырында бар да, Эшмамбет менен Токтогул айтышкан экен, бир ак палван деген менен эңишкен экен. Арсланбап чарбактан чыккан Балтабай балбандыгын айтамай, арымдан келген бир сартың асылып калды калтадай деп. Токтогулдун уруусу сарттар уруусунан экен, ак палван ошол уруудан болгон экен. Биздин Балтабай чоң атабыз ушул жерден болгон. Эми баары ошо эңишкен, улак чапкан, көп атак даңкталган. Андан кийин эми бирден эски палвандарыбыз чыкты, ошо Абдырахман палван деп мына Коргондо балдары бар азыр, эми Дадаң ака деген анын небереси Шина деп. Ушу Камыт ажы, Камбарали, Мамажан палван, Аламыс эми бирде айтып отурса палвандар көп. Эми ошолордун таасири, ошолорду устаз катары бир Азбек деген палван акам бар эле. Патасын алып, жаман болгон жокпуз эми. Өзүбүз ham Кудайга шүгүр Кыргызстан 8 жыл чемпиону болдум. Көп жерлерге бардык, дос ачырдык, Кыргызстандын бардык жеринде Кудайга шүгүр палван досторум бар, сыйлашат. Эми жана башында да айттым, эрдин атын чыгарган аял деген өтө туура сөз да. Кайсы маалда түнү келеби, күндүзү келеби, Өзбекстандан келеби, Тажикстандан келеби, кайсы маалда келсе аялымдын жүзү жарык. Кабак ачык, дасторкону жайык, балдарым бар, Мами деген уулум бар, бир уулум кенже уулум милиционер болуп иштейт участковый азыр. Аба айтып калат да, бул балбанчылыкта балбан менен ат эри шаркак, бир жандуу аракетте кыймылдуу болуш керек дейт да. Бул эң туура сөз. Ат адамдын канаты деген бекер сөз эмес. Ат жакшы болсо, мен эми өзүм багы ат менен палванды экөөнү Алла бириктирбейт окшойт. Жаш өтүүрөөк калганда жакшы ат келип калат. Башка маалда мен ушу Бешкемпирова деген саратын, Райымбек деген торатын, Мамажанова деген жерди атын, ушу жакшы аттарды ушу мага мингизет эле да. Анан мен кандай ат минсем дагы улакка барбайт, себеби жакшы аттарды мингенде мен аларга берип коем. Алар каалагандай чабат, эми андай эле жакшы ат ала албай жүрдүк убагында. Ушул аттарды көп чаптым, ушул жада Өзбекстанга барып да ушул аттарды чаап жүрдүм. Эми бүгүнкү күндө уулум жакшы ат алды, атканада турат, багып атабыз. $25,000 калды, жакшы ат. Эреңиште ушул СССРди дүңгүрөткөн балбандар чыкканда, Кыргызстанданчы. Бүгүнкү күндө ушул эреңиштенби, жаштарда азыраак болуп атат да. Себеп не болуп атат? Себеби азыр күчтүү атты минип алып, маңдайынан коюп, атты нары каратып сүрүп алып эле арканкы чарсыдан алып коюп атат. Өзү эрегиш, нак колдон кармайт, эгерге басат, анан кийин шүпүрүп алып таштайт. Сайыздын убагында ушу мен 8 жол бардым. Өтө күчтүү палвандар менен 141 килограммдык менен эңиштим. Колу сынып кетет, ана мына дегенде уже спорт комитеттер айтат эле. Колу сынып кетип аткан болсо, ыргып аттан түшө калсын, колу сынгыча турө дейт эле. Биз ошентип эңишкенбиз. Азыр эми аттын күчтүүсү минген адам палван болуп эле жерге түшкөн адамы улакчы болуп кетип атат да. Азыр эми айрыкча эңиштин паркы кетип калган убагы азыр эми. Көрүп туруп өзүңчө алам кыласың. Илгери нак колдон кармап, билектен алып, эгерге басып, айдайт эле, чубаланып. Кол Кудайга шүгүр эле. Алиги Эмил Токтошев деген депутат азырдагы. Анан Жылкыбаев деген немелик Ысыкөлдүк бала келди. Почта губернатор эле. Анан учурашып, Бегебайка бир эстеликке бир сүрөткө түшүп коелучу деди. Келсем, жок, өзүңүз эмес, колуңуз менен түшүп коелу. Болду. Вале. Сайызын убак эле да. Анан бир автобус каттайт Кызылүңкүргө. Анан Жаныш деген менден сал улуураак эле ушу водитель автобус айдайт. Анан
Jolda gel aytıp jetimiz deyin jol göre. Maga gelip anan palvan jol göreni verip koy dedi. Dediler anan mende bu ne oluyor desem karap dur bağızdaş yok deydi. Сыйлыктарыңызды көрбөй атам. Барбы сыйлыктарыңыз? Sıйlıktı hem şu kempir bekitkeni olsa apçıgat hem satı verse bolmaydı. Kempir apçıkçı. Birinci жеңиш менен акыркы жеңиштин дагы бир элестеринен болсо керек. Birinci jеңişte hem köp жылдар bolup kaldı. О, Үйгө жете албай шашылганмын. Жол bir алыс болуп кеткен. Келип мактанышым керек да. Ооба. Акыркысында жаш жетпей эле койдуңуз. Акыркысында жаш өтүүрө калганда жаңы палвандар чыгып, башка мен эңишпейм, Бегу айка чыксын дешип эңишип жүрдү. Жакшы балдар урмат кылышып. Bunun эми балдарым, неберелер, кыздарым алып кетишти эстелик кылып үйлөрүндө. Бирден бе? Ооба, муну эми кемпир мепте бекитип алып калгандар экен. Бизге эстелик кыласыз. Ооба. Бул мамлекеттик сыйлыктар. Бул эми мамлекеттик бар, депутат болгонмун. Районго депутат бар экен бул жерде. Айылга да болгом, районго да болгомун. Бул китепке да жазган. Бул китептин ичинде да барсыз? Бармын. Мунунда да бармын. Бул кайсы жылы чыккан бул? Жылын билбейм, эми жазышып, алып келип эстелик кылып берип. 2003-жылы чыккан экен, Буну ошо атактуу атбул деп чыкканбыз. Ушул өрөөндөн. Ооба. Мун палвандар деп чыккан, мындайам бар. Маягыбыздын бир аягында бүгүнкү бир жаштарга бир жакшы бир акыл насаатыңызды айтпайсызбы? Бир балбандарга ушул улакта жүргөн, эңиште жүргөн, деги эле баягы күч менен ушул ийгилик жаратып жүргөндөргө. Эң негизи адамдын атын чыгара турган адамдын пейили болот. Илгери бир Максым атабыз айтат эле, Псыманкул ажы атабыз айтат эле. Инсанда 3 пейил болот. Ат пейил, бат пейил, куш пейил деген. Ат пейил дегени кичине өзүнө толуп күч киргенде адамды кыйнап мындай чекеге тээп каштайт. Бат пейил тез ачууң келет дагы тарап кетет. Куш пейилдүүлүк инсандын эң жакшы фазилаты дейт эле. Кич пейил болуш керек, куш пейилдүү болуш керек. Нак палван эч качан намарт болбойт. Бирөөнүн көгүнүн калтырбайт. Накта палван куш пейил болот. Şu палвандар, жаштар негизи айтарым куш пейилдүү болгон жакшы да. Бали, азаматсыз. Рахмат. Бар болуңуз. Келипсиң кам. Жаштарга акыл насаатыңызды айтып жүрөрүңүз. Куда калса. Айылдын Şu балдар келет. Балбаны болуп, аксакалы болуп. Рахмат, айтканың келсин. Көп жашаңыз. Саңа дагы şu бардыңарга ишиңерге ийгилик болсун, ден соолук берсин. Ел кызматын кылган адам кам болбойт. Дайым элдин кызматын кылып жүрө берип кам. Ишиңерге ийгилик, ден соолук, узун өмүр, кетпестей өлөт, кең пейил берсин. Айрыкча силердин бардыңарга куш пейилүүлүктү атагыз. Сырты сыйда мындай красивый көрүнүш үчүн лактап коем. Болгон жумушум ушу. Юттан Бул көрүп. эми жанагы үйдө Муну колдонот. карыган апам 8-мартка деп жасап бердим эле. Апам бар эле. 8 турбайбы булар? Ооба, 8. 8-марттын айрамында жасап бердим эле, анан ушундай алындай майда чүйдө фруктулар салып коюп коюшат дасторконго. Дасторконго жанагы. Дасторконго жасаган. Мунун кичинеси кылып. Мунун нерсени. Бул жакта сонундары бар турбайбы? Ага, бул өнөрдү каяктан үйрөнүп алдыңыз эми? Бул нерсе şu YouTube'dan görüp kızıgıp anan özümçe instrument çoğulttum şu balgarka menen işkılamanan şu gerki teşe menen çağıp. Nalar menen be? Ova atamman kalgan önör bolsa gerek bul atam eger çapçıken. İlgeri. Siz de eger çabasızbı? Eger çaptım ben daha. İkide eger çaptım şu balam tokunup koldan ötetasır. Мынау жыгач чыныны канча убакытта даярдайсыз?
Жыгачым даяр болгон болсо 2 саатта бир данасы даяр болот. Могу даяр болот. О, даяр болот 2 саатта. Бул жыгач чөмүч. Ал жыгач чөмүч. Жанагы Шорбосу аппаратырга. шорпо, Кой сойгондо. Сон. Бул эми илгерки ата-бабалар бүт Колдонгон нерселер ошолор. Чынылар колдонуп келген да. Ошол нерселер. Бүгүн ушуну кайра колдонсок болобу? Билбейм, мен үйдө тиричиликте колдонуп атат, ушу аялым жалаң ушу эме алды. Мен себеби карган 86-га чыгып өттү, апам бар эле. Азыркы идиштериге кармап, ысык нерсени ысык ичиң деп куюп берсе, колум ысып кетти деп кармай албайт эле ошого. Биринчи чапкан ошондой кылып, пияла чаап, чыны чаап берсем, аны жомоктогон угуп алып, мен ошо азыр Жалал Абадта маданият техникумда окуган студент балам бар. Ошол сиз апама жыгач касеге окат бересиз деп тарыны бийлеп, анан жасабай кармабай койгон, майли болуптур, сен капа болот экенсиң деп. Кийин анан өзүмөн өзүм кызыгып ушинтип бекерчиликте али отун потунга келип калган жыгачтан тунук жеринен алып жасап коем. Бирок буга жеген тамак жакшы болсо керек, Өтө жакшы. Буга көбүнчө ысык нерсени, мына лакталган нерсеге куйгуса болбойт экен. Кымыз ичет, жайлоого алып чыгып алышып. Кымыз куйчу элек. Анан лакталбаган мына табактарга окат, аш салып эме кылып атабыз. Заказ көп келет, бирок мага эме жок азыр бу жерде, материал жок, жасалбай отурам. Буйртма көп келет экен. Буйртма көп эле келип атат. Ошо Япониядан келди. Жалал Абад областынын али Жайка эмесинен. Бун капкактуу да кылып жасап коет экенсиз да. Ооба, YouTube'дан көргөм кастрюльдө. Сон. Каймак салышат үйдөгүлөр. Сары май, каймак. Каймак. Айран. Ооба, ошондой нерселер. Сон. Буларга жакшынакай кылып дасторкон безейт тең. Ооба, дасторкон жасашат ушу. Бу комузду да өзүңүз чапсаңыз керек. Өзүм чапкам. Өрүктөнбү бул? Өрүктөн. Өзүңүз кол ойнотосузбу? Ойноткон эмес мен. Ошо балам ойнотот келгенде. Балаңыз өнөрлүү экен да? Ошо окуп атат, ошо кичине чымыны бар экен. Жакшы. Ага эми бул ушу өнөрдү кийинки муундарга үйрөтүп калдырса болобу? Үйрөнөм деп кызыккандар болсо болот. Сизге келип Өтө эме кылса, мага ошо япондор келип ушул жерде бала которуп берип атты. Эгерде 1000 үчтүк мага заготовка кылып 1000 үчтүк жасап берсеңиз, мен ошол станогун алып келип берем деди. Станокторун алып берем деди беле. Анан мага материал жок, жасалбай калды. Андан кайсы материалдардан жасайсыз ошондо? Болсо ушу өрүк жыгач жакшы экен жасаганга. Анан жаңакка моратория жарыялаган үчүн только али сынып түшүп талада чирип жаткан жеринен отунга деп алып келип жасап көрдүм да. Атак жөн кыркканга мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Бул жакта мүмкүн эмес, жаңакты кыркканга. Мүмкүн эмес. Демек көбүнчө өрүктөн жасайсыз экенсиз да. Өрүктүн будактарынан, Өрүктөн өрүгүм жакпай калды, кырк дегендерден сурап алып, сатып алып жасап атам. Кружкаларды соңуп жасап койсузбу? Жана кытайлардыкы окшойт, Ошо YouTube'дан көрүп жасалган эме кылып жасап койгом да. Абдан жакшы. Ага, байли. Жумушуңузду кыла бериңиз. Жумуш деле. Бош отурганда Зеркенде отуруп, эрмектеп коесуз. эрмектеп коем. Башка убакта талай иштер менен. Талай иштер ушу үйдө тиричилик бизде. Дыйканчылык, мал чарба менен көбүнчө. Мал чарбасы. Бу жерде мал болбосо кыйын. Мал чарбачылык менен иш кылабыз. Байли. Азаматсыз. Жакында эле жиштери бар жогун жайлоого даярданып эме кылып койдум эле. Мен силердин келишиңерди билбедим. Бул ушул нерсени ушу кант печек салып дасторконго койгонго деп эле жасап эме кылгам. Өзүм фантазиям менен булардын коюп кызыгып эле. Казанчынын өз эрки кайдан булак чыгарса. Ошондой нерселер болуп кетти. Тарелка деди, тарелкаларын жасадык, ушундай кылып эме кылып. Азаматсыз, байли.
Жаратылышы қос, елі меймандос, бүт тарабынан таланттуу келген, балбандарға бай, көк алма айылына болгон сапар соңуна келип жетти. Урматтуу телеөрүүчүлөр, кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Менин айылым көрсөтүүсү сиздер менен Казбек Мамасатов болду.